Бишкектин абасы барган сайын булганып бара жатат. Бизге таза аба керек деп тынбай айтып келебиз. Бирок 12 кичи райондо минтип жаңы асфальт бетон чыгаруучу завод курулуп баштаган. Мэр Айбек Жунушалиев өзү дагы ушул аймакка келип, бир завод курулса, дагы бир завод башка жактан көчүрүлүп келинерин, ошентип саатына 260-340 тонна асфальт чыгарыла турганын айткан. Биз келгенде мында карьерлер толтурулуп, курулуш ишинин башталышына даярдык көрүлүп жатыптыр. Кичи райондо жашаган тургундар бул завод чаң сапырып, абаны булгап, мында жашоо мүмкүн эмес болуп бара жатканын айтып, нааразы болушту. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен бирге болуңуз. Дайыма карабайсыңар. Хоолор өтүп атат, хоолор өткөн сайын ар бир өткөн сайын чаңдап атат, ушу завод салып атат. Кошуналардын баары птица чогултуп аткан, колдорду чогултуп аткан. Баары эле каршы эле болуп атат да. Анан мен да жеке оюм мына мисалы үчүн атайын маяктан ушу жакшы район деп өйдө жагынан 12-микрорайон эң баш жагынан алдык элек, анан аба бузулуп атат да, чаң болуп атат. Аз бетон завод салынса дальше чаңдайт. Дальше болушу чаңдап кетет. Абанын бузулушу ошого алып келет, балдардын ден соолугуна алып келет. Когда мы начинали здесь жить, 12 микрорайон считался экологически чистый район, горный воздух. Мы узнали, что строится начал бетонно-асфальтный завод. И, конечно, нас это беспокоит. У всех у нас дети. Мы хотим, чтобы они не болели. Получается, так как здесь будет строиться завод, мы знаем, это связано с тем, что получается, возможно, да, государству здесь легче логистику создать, чтобы по городу распространять асфальт. Но тут, получается, правительство внедряет за экологию льготы на электрические машины. И тут на черте города, получается, строят завод. Это противоречит, да, тому, что они за чего добивались. Сказали, мы за экологию, и тут же нам всем, как говорится, экологию портят. Если бы мы знали это, конечно, кто бы здесь что строил и кто бы здесь поселялся. Да? Думаю, любой человек, который думает о своей семье, о своих детях, всегда хочет жить там, где чисто. Пусть все обдумывают, строят за городом. Да? Потом, я понимаю, логистика дороже, но как бы здоровье нации еще дороже. Бул жактан өтүп барат. Машиналар чоң грузовой машиналарды көрүп ойлочумун, бияқта дагы көп кабаттуу үйлөрдүн дагы бирөөсү курулуп атат го деп. Анан асфальт бетон заводунун курулуп аткан жакында эле угуп кошуналардан угуп атабыз. Бул бизди кичине коопсуздандырат. Себеби бардыгыбызда бала бар, аба бузулат, биринчиден чаңдайт. Чаңдагандан кийин дагы асфальтты постоянно ысык болуп тургандан кийин жаңы коюп кеткен асфальттан эле зыян чыгат. Анан бул күнүндө ушундай болуп турса, бир топ эле зыян го дейм да бизге, биздин абабызга, үй-бүлөгө. Биз көп ошол кошуналар, бүт домдогулар, үйдөгүлөр чогулуп алып чыкканбыз. Бир сыра бул жакка ошо эмне курулуп атыр, машиналар ары бери өтүп атат, бирдеме ташып атат, эмне болот экен деп биз башында түшүнгөн эмеспиз, эмнеге мындай эметип атат, бир магазиндер түшөт го деп атканбыз. Андан кийин эле уже фабрика дегенде, фабрикадагы эмне фабрикалар чын эле фабрикадан ал жактан көп эле түтүн чыгат. Азыр эле мына тынбай эле ташылып атат. Ушулардан эле бизге аябай чын эле чаң келип атат. Эми элдер жашап аткан жерге фабрика куруш деген болбойт го. Жакында эле уктук, ошол завод салынып аткан, бул негизи көптөн бери салынып аткан экен. Эми стройка көптөн бери эле жүрүп аткан экен. Анан биз ушул үйдүн ээлери, ушу тегеректеги жашоочулар жакында эле билдик ушундай асфальт завод экенинчи. Анан ошого баарыбыз эле нааразы болуп атабыз, өзүбүздүн оюбузду билдирип, өткөндө ушул жителдер чогулуп мечиттин жанынан бир каршылык акция өткөргөнбүз. Анан эч кимден эме жок, жыйынтык эч бир власттан. Бул жыл менен 100-200 бар го. Ошо эч кимден анан эме жок, мындай мэриядан негизи мындай нерсе салынганда ушу жителдерден уруксат алыш керек го дейм. Тем более асфальт завод салынып аткандан кийин андан токсичный нерселер чыгат. Уулуу зат десек болот да, токсичный.
Бул аймакта мурда Кумшагыл ишканасы болгон. Бул завод Кыргызстандагы темир бетон чыгаруу боюнча эң ири ишкана. Бетондон тышкары майдаланган таш, кум шагыл аралашмаларын өндүрүп келген. Заводдун карьерлеринин бири Бишкектин түштүк-чыгыш четинде, 12 Кичи район менен Көкжар айылынын ортосунда жайгашкан. Карьердин жалпы аянты 16 гектарды түзөт. Кийин жер мэрияга өтүп кеткени айтылууда. Ал эми андагы карьерлердин бирине Бишкек асфальт сервис ишканасы асфальт бетон заводун салмак. Курулуш иши жүрүп жаткан жерге барганыбызда бизди кароолчу кууп, керек болсо техникаларыбызды таш менен уруп, аймактан чыгарууга аракет кылды. А бирөө жарым жооп бере турган бирөө жарым келеби? Я, бирөө жарым келет бекен? Ким келет экен? А эмнеге дарбазаны жаап алдыңыздар? Силер ушуга тартып алган. Дарбаза ачылабы, жабылабы? Ошону тактап атпабыз жөн эле. Алдыда иштер болбосун. Жооп бере турган кишини чакырдым деп өйдүңүз беле? Канча мүнөттө келип калат экен? Келгиси келсе келет эмес, биздин суроолорубуз бар эле. Бере турган адамдар сиз келет деп айтпадыңызбы жана? Биз ошон үчүн күтүп атабыз. Келеби? Силер мына мага сөзүмө психолог болуу, провокатор болуу, көзүмө көрүнбөй элечү. Карьер? Кайсы карьер ошондо? Өкмөт өткөн. Цемент, асфальт, шифер жана башка курулуш материалдарын өндүргөн ишканалар милдеттүү экологиялык экспертизадан өтүүчү түрлөргө кирет. Бул нерсе мыйзамда жазылган, бирок бул завод эч кандай экологиялык экспертизанын жыйынтыгы жок эле Бишкектин ортосунда курулуп баштаган. Бул көйгөй 8 майда жогорку кеңештин жыйынында дагы көтөрүлгөн. Анда депутат Дастан Бекешев бул завод курулса, экологиялык экспертизадан өтпөгөн болсо, аба булганат да деп, министрлик буга кандай реакция кыларын сураган. Азыр ал курулса, экологиялык экспертиза өтпөсө, анда аба ушундай эле булганат да. Ошо шаардыктар мага кайрылышпайбы айтып атышат да. Биз мына экология деп атабыз. Ошол эле кезде мэрия азыр асфальтобетонный завод Кытайдын коюп атат дейт. Фильтрлер анча эмес дейт. Бул тестте өтө бизде абабыз булганат деп ушуну айтып атышпайбы? Вот как быть, мы тут про чистый воздух с вами говорим, а в то же время, если этот завод будет коптить и мешать нам дышать чистым воздухом. Какая реакция будет со стороны Минприроды? Спасибо большое за вопрос. При строительстве асфальтобетонного завода необходимо представить на государственную экологическую экспертизу проект на строительство. Если есть нарушения, то у нас Нет, есть... смотрите, вы говорите, необходимо представить. Да. Они вам не представили, они уже давно строят вовсю там, активно строят. Они вам ничего не представляют и, наверное, и не собираются даже представлять. А с вашей стороны, с министерства, какая реакция будет? Или вы будете так сидеть потом, Нет, по почему? факту давать экспертизу? Нет, почему? У нас есть служба экологического технического надзора. Если есть фактические нарушения, они выезжают на место. Мы сейчас возьмем этот вопрос на контроле. Возьмите, большая Да, просьба, да, потому что на горожане обращаются, а мэрия дала задание МТУ всем молчать, никому не выступать, никому ничего не говорить. Но простые граждане обеспокоены очень экологической ситуацией в Бишкеке. Большая просьба. Биз жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен экологиялык экспертизадан өткөн өтпөгөнүн такташ үчүн байланышканыбызда нааразычылыктар көп болуп жатканына байланыштуу завод шаардан алысыраак жерге көчө турганын билдиришти. Асфальт сервис деген ишкана сол жерге өзүнүн заводун куруп атат деген маалымат бизге жеткен. Жана ал жерде турган жашоочулар да кайрылган официалдуу түрдө. Ошондо биздин инспекторлор чыгып ошол жерден карашканда. Бирок бүгүнкү күндө бир дагы документациясы жок. Бизге официалдуу түрдө экспертизага кирген жок эч кандай документ. Андан тышкары 11 май күнү бизде деген ошол мэриянын муниципалдык ишкерлери менен чогуу жетекчилиги менен жана МЧСтен дагы комиссия түзүлүп бекитүүгө чыкканбыз. Акыркы маалымат боюнча асфальт завод ошол бекитүү Каражыгач айыл өкмөтүнө караштуу жерге курула турган болуп, азыр бүт документациялардын баары чогулуп жатат да. 12 микрорайонго ал завод курулбайт, түшпөйт да. Азыр анын ордуна эмне курулат? Анткени карьерлер толтурулуп жатыптыр да?
бир нерсе салына Ал жерде кум шагыл жок, ал жердики мен билбейт экенм. Биз бул боюнча толук маалымат алуу үчүн Бишкек мэриясынын басма сөз кызматына байланышканыбызда андан Кумшагыл ишканасынын карьеринин аймагына асфальт бетон өндүрүүчү завод куруу пландалганын тастыкташты. Бирок лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, Кумшагылдын материалдары талаптагыдай асфальт бетон аралашмасын чыгарууга жарабастыгы аныкталганын, мындан улам аны башка жакка көчүрүп кетүү чечими чыкканын айтышты. Мекеме учурда заводду куруу үчүн альтернативдүү жер тилкесин бөлүп берүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын белгиледи. 8 февралда Бишкек шаардык мэриясы Кумшагыл заводунун лицензиясы жокко чыгарылып, 2023 жылдын 1 декабрындагы актынын негизинде ал жердеги карьердин аймагы мэрияга өткөнүн кабарлаган. Андан кийин заводдун кызматкерлери нааразы болуп, 400дөй адам жумушсуз калганын айтып, бийликке кайрылуу жасаган. Заводдун өкүлдөрү мындай чечимди рейдерлик басып алуу аракети катары баалап жатат. Ал эми заводдун өкүлдөрү коюп жаткан доомат боюнча Бишкек шаардык мэриясына байланыштык, бирок мекеменин басма сөз кызматы биздин суроолорго жооп берген жок. Бул боюнча комментарий жазып, видеону бөлүшүңүз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Баса, бул менин Instagram аккаунтум. Эгер маселеңиз болсо, жеке катка жазсаңыз болот. Аман туруңуз.